Клара Бейшекееванын кир жуучу машинасына суу агып, жакшы иштебей жатат. Маселени чечиш үчүн мастерди чакырды. Ушу 1 жылдан бери бузулуп атат машина, ушу суу агып калып атат. Бул жерден суу агып калып атат. Это распространенная проблема стиральных машин. Она происходит по причине того, что забиваются отверстия диспенсера. Бул көйгөй өтө көп кездешет. Анткени кожойкелер диспенсерге айнаны көп салышат. Аны убагында тазалабаса, айнанын калдыктары чогулуп катыйт. Анан ал түтүктөрдү тосуп калат. Суу ары кете албай сыртка чыга баштайт. Кир жугучтун сыртын дат басып кетет. Көрдүңүздөрбү? Бул диспенсер оңой эле чыгат. Щетка менен 1 айда 1 жолу тазалоо зарыл. Ал эми айнаны барабандын ичине салсаңыз, кийимдердин арасынан ал ээрибей, кир таза жуулбай калышы мүмкүн. Эгерде кирди биринин артынан бирин салып, эртеден кечке чейин машинени иштетсеңиз, машина бат эле чарчап, бузулуп калышы мүмкүн. Андыктан кирди жуугандан кийин 1,5 сааттан кийин гана аны иштетсеңиз болот. Машинка остается с водой, не сливает, не отжимает. То есть у этих причин есть основная, именно причина. Дагы бир өтө көп кездешчү көйгөй кир сыгылбай барабандагы суу агып кетпей калат. Бул учурда машиненин астында жайгашкан таштанды топтогон фильтрди текшеришиңиз керек. Көп учурда дал ушул фильтр толуп калып, машинебиз иштебей калат. Ал албетте аны жок дегенде 1 айда 1 тазалап турушубуз керек. Открывается он против часовой стрелки. Аккуратненько вытаскиваем. Здесь остается некоторая часть воды. У всех машин по-разному. Көп кожойкелер машинени кеберден тазалаш үчүн мындай оксуз колдонушат. А бирок бул ыкма машинени бузуп салышы мүмкүн. Хочу обозначить еще одну проблему, по которой к нам обращаются. Это машинка плохо стирает, либо долго стирает. Одна из основных причин – это вот сгоревший нагреватель. Бул машиненин жаңы жылыткычы жана бузулуп калганы. Көрдүңүздөрбү? Күйүп кеткенин аябай кебер басып кеткен. Бул кара так жүн оролуп калган үчүн пайда болгон. Жылыткыч иштебей калганда суу жылыбай, айна ээрибей, кирлер таза жуулбай калат. Жылыткычты кеберден тазалаш үчүн көбүнчө кожойкелер уксус жана лимон кислотасын колдонушат. Мастер катары айтар элем, булар машинени күйгүзүп жибериши мүмкүн. Ошондуктан атайын машина тазалоочу каражаттарын колдонгонуңуздар оң. Кийимдер жуулуп бүткөн соң машинанын эшигин бир нече убакытка ачык калтырыңыз. Жагымсыз жыт болбош үчүн кургатып, сүрүп турушуңуз керек. Адистердин айтымында, эгерде ага туура кам көрсөңүз, 25 жылга чейин сизге кызмат кылып берет. Зинат Бактиярова, Мырзабек Мамбетов, Улуттук канал, Замана студиясы.